жүрө бер. Анда койдон айырмаң жок. Анан бизде мындай проблема бар да. 11-класстар болсо билет. Билесиңерби? Биздин мамлекеттин дагы өнүгө албай, мындай күчтүү мамлекеттердин катарына кошулабыз деп атабыз. Бирок кошула албай калган себеби эмне? Биздин мамлекетте 6 миллион эл болсок, максатсыздар көп да. Алдына максатты коюп, күндөн күнгө жылбайт. Мисалы, дыйкан максатты коет. 3 айда мен ушундай будан жемиш алышым керек. Ал күндө барып эмне кылат? Карайт, сугарат, чабат, дарысын берет, отойт. Не түшүм алыш керек да? Түшүм алып сатыш керек. Bir сезон жакшы жашаш керек, үй бүлөсүн багыш керек, бала чакасын багыш керек. Силер келечегиңерди оңдош үчүн өзүңөргө эгин таласыңар. Өзүңөр кам көрүңөр. Өзүңөргө күндө жаңы информация киргизиңер. Күндө телефон колдонбогула дебейм, бирок YouTube'дан, Facebook'tan башкасынан эмне маанилүү нерсе үйрөнгүлөр. Өзүңөрдү жетиштире турган. Бир койгула, максатсыз эл максаттууларга кул болот. Максатсыз эл максаттуу болгондорго кул болуп калат. Бизде кандай? 11-ди бүтөт. 11-ди бүттү. Максат жок. Не, каяка тапшырасың десе, эми ордун жыйынтыгына карап көрөм дер. Сенин өмүрүңгө тайнеңин пышырган пирожкисиби? Жакшы пышса жеп коем, начар пышса жейм. Ал сенин өмүрүң болот атпайбы? Сенин келечегиң болот атпайбы? Сенин келечекте таба турган наның болот атпайбы ал жумушуң? Сенин мамлекетиң жылдыра турган жумуш, ата-энеңин сыймыгы болот атпайбы? Анан сен алдынан кой элексиң, анан ортого карап болсо мынакка. Анан экинчи маселе, орто чыгат бизде. Чыкканда максат өлүп калган, бирок бардыгы андай болбойт да. Бир класста 1-2 максаттуу болот. Мен мондай болом деген. Максатсыздар ошолордон барып сурап калат да. Ойлонот, эмнеге тапшырсам деп отуран карасаң, максатың болсо сен ошо кесипти сүйөсүң да. Мисалы, өзүм деле юристмин, эмен окушат. Юрфакта окушат. Максатсыз эле окугандар бар да, арасында 1-2 максаттуусу бар. Сен эмнеге келгенсиң? Мисалы, юрду бүттү. Бүткөндөн кийин барып диплому чаң басып жатат да. Өзү Россияга кетет, бизнес кылат. А бирок ошонун жанында слесарьлыкты мисалы да, сварканы өтө сүйгөндөр бар. Же шофёрлукту сүйгөндөр бар. Алар көбүрөөк акча алат. Неге? Эгерде бул деле күчтүү юрист болот эле, эгер сүйгөндө. А биздикилер эмне алат? 11-ди бүткөндөн кийин максаттуу 1-2 баланы көрүп, чото өзү нормально тооксой албайт, толтурасын медфакта окуп жүрөт мисалы. Караса бирөө медфакты сүйөт да, анан чото медфак жакшы окшойт да деп туруп, ошонун максаты менен эмне алат? Барып тапшырып алат. Чото юрист жакшы окшойт да, ошонун максаты менен. А сен өзүң келечегиңди өзүң тандыр да. Өзүң сүйгөн нерсени кылсаң, мен бир нерсени айтайын, кыздар, балдар, окууну бүткөндө өзүңүн сүйгөн кесибиң менен акча табуу мындан өткөн рахат жок. Өзүң сүйгөн кесипке эртең менен сени атаң, апаң ойготпосо да турасың, а? Балам, эртең сени бир бишкекке апарып келейин десе уктабайт, а? Түнү менен уктабайсың да. Күтүп чыгасың да. Качан таң атат депчи. Кудум ошондой эле сен бир кесипти сүй, ошол кесипке сен түнү уктабай турган даражада эртең менен даяр бол да. Ошондой эле билимди сүйгөн. Мунун баардыгы билим менен болот. Баягы заман кетти. Акча менен башка бол кетти алар. Бүттү ал заманчы. Эртең силердин убагыңарда так иштебей калат. Ошондуктан билим, окуу, билим.